Талас облусуна дайындалган жаңы жетекчи Эрмат Жумаев бүгүн жер үй кенине барды. Облус башчысы кендин бүгүнкү абалын жана аны иштетип жаткан Альянс Алтын компаниясынын ишмердүүлүгү менен кенен таанышты. Жетекчи алтын ылгоодогу экологиялык талаптардын сакталышын жана жумушчуларга түзүлгөн заманбап шарттарды жеринде көрдү. Бүгүн ушул Талас областынын бирден бир экономикасын алдыга сүйрөгөн эң кири баягы производстволордун бири болгон ушул жер үйдүн ишканасынын ишмердүүлүгү менен таанышып келдик. Ал жерден барып бүгүнкү күндө кандай ыкма менен алтын табылып атат, хвостохранилищанын сакталышы кандай шарттар менен жүрүп атат, экологияга зыян келип атабы, келбейби, андан сырткары жалпы жонунан ушул Талас областынын бир топ иш-чаралары, бир топ долбоорлор ушул Альянс Алтын компаниясы менен биргеликте жүрүп жатат. Ошолордун баардыгында кызматташуубуз да натыйжалуу болсун деп бир топ долбоорлорду дагы бир сыйра акылдашып сүйлөшүп алдык. Өз кезегинде компаниянын генералдык директору Сабир Рахматов кен иштетүүдө жалаң заманбап технологиялар колдонулуп жатканын белгиледи. Ошондой эле компания коомчулукка ачык болуу максатында ар дайым ушундай жолугушуулар уюштурулуп турарын билдирди. Бүгүн Талас областынын жетекчиги менен чоң бир мындай ири жыйын өткөзүп, бизде болуп жаткан производственный бүт циклдарын баарын көрсөтүп, өзүбүздүн кылып жаткан жумуштарыбыз боюнча толук маалыматтарды берип, аягында ушул суроо жооп коюп, жакшы бир иш алып келдик. Мындан тышкары облустун башчысы Таластагы көйгөйлөрдү чечүүдө Альянс Алтын компаниясы менен Альянс Алтын өнүктүрүү фондунун каржылык колдоолору боюнча кеңири маалымат алды. Жыйынтыгында облус башчысы Таласты өнүктүрүүдө жер үй кенинин пайдасы зор экендигин белгилеп, инвесторлорду биргеликте иш алып барууга чакырды. Таанышуунун соңунда президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев Альянс Алтын компаниясына жана анын жетекчилигине ийгилик каалады.